Жумгал райондук архитектура жана шаар куруу башкармалыгы Чаяк айыл өкмөтү жана райондук мамлекеттик администрациясы менен биргеликте райондун борборундагы мыйзамсыз курулуштарды текшерип, айыппул салуу ишин жүргүзүүдө элдин таламында калышты. Буга чейин айыл тургундары нааразы болуп келген санитардык талаптарга жооп бербеген акимчиликтин батыш тарабындагы ашкананын иши текшерүүгө алынды. Текшеришти дегенибиз жерди ижарага алган жаран темир контейнерден хашан саткан жай ачкан. Бирок курулушка архитектурадан уруксат кагаздарын алышкан эмес. Бул үчүн аталган түзүм айыппул салуу ишин жүргүздү. Аны менен катар көчөгө тизилген мыйзамсыз темир контейнерлерди алдыртуу, көчө бойлоп соода сатык ишин кылган жайма базарлар менен акимчиликтин тосмосуна илинип сатылган кийим-кечелерди алдыртуу иши жүргүзүлдү. Алардын ээлерине айыппул салышты. Себеби буга чейин ал жарандарга бир эмес 2-3 жолудан эскертүүлөр берилген. Ошондой эле райондук архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын башчысы Элмира Ашырбаева менен ашкананын ээси Кайым Айтышев ортодо даараткана куруунун чыры айтылды. Архитектуранын темир контейнерден кеңсе куруу ишинин чабалдыгы да козголмуш. Архитектор өзү түнөк патя келип, можеден чендеген 50 квадрат метрди ушуну арендаға айлөкмөт несебенен деп ушуну алып аткан бүт эле ушуну алганбыз да. Ету деген документ алдыңыз беле? Инженерден технический бүт алгам деп атам, мен просто Анан же биздин алган кагаздарыбыз болсо көргөнсүз. ошондой да ман ал жерден деле түнөк патя ачанып койгондо айтат эле де, мунун мындай кыл десе, ана мен боло берет деген жерим жок да. Фундаментин уйдуңуз. Мен сизден уруксат сурадым эже. Сууну чогулалы кандай белди электе мен сизге кирдим белем, кирдим эже. Мен контейнер менен салам. Мен могу жерге туалет курам дедиңиз эже. Элдер мен чогуу кирбей уруксат сурапчы. Мен Siz kayra bölükçü söyleyeceğim. Bu şeyde özünüz konteynер менен могу жерге архитектура курам дедиңиз. Ошон үчүн фундамент койдуңуз, туурабы? Тургандан кийин айтсаңыз болот, курулар нерседен жөнүндө. Фундамент менен турат анда. Сиз курбадыңыз. Контейнер фундамент эмес. Эмне фундаменти? Жердин үстүнө чыккан жоктор, туурабы же? Өзүңүз өткөндө ошентип айттыңыз. Ана мен могу жерге туалет салам. Сиз деген ана мен ашканаңа жаныңа туалет болуп калса эмне болот деп суроо бердиңиз мага. Уруксат кагаздар бар болсо алып келип. Ана айт. Көрөбүз, туалетиңизди салыңыз, ага чейин андайын дагы көрөбүз деп турабы же, калыппы? Болбойт да мындай. Жымна туруп атам мен. Станция көрсөтөйүнбү? Алкага тиешеси жок, алмачы. Аренданы кимге төлөйсүңөр? Аренданы өкмөткө төлөйбүз. Станциясы айрылбы? Айыл өкмөт мына могу жерди, айыл өкмөткө тиешеси. Жерге 20 миңби, айнабы? Жок. Жылына. Айына 1666 сом төлөйбүз. Алып келген үчүн да төлөө дейт мына, төлөйбүз. Бүт эле төлөп атабыз. Жана жугундулар каяка төгүлөт? Жугунун мына өзүн бачокко куюп төгүп. Сен атың не? Югуспек урушпай эле, мына Просто спокойно болсам, спокойно сиздер муну өткөндө контейнерден баарын алабыз деп атканга ошого мен эме болот да. Мен деле могу жердечи мына Айгүл эже турат, могу жерде мусор төгүлүп турган турабы эже? Ынтымак могу жерде мусор алып турган. Мына договор. Ушул жерден мен алып чыгып Ошол биз чечели болду. Договорду дагы карайлы. Атот деген бул деген даже деген сизге берген жок, мен деген айыл өкмөткө берди да. Башын чечүү керек жерди, ошол жерден. бул жер башын чечип болгондо кандай? Мен айыл өкмөт бул мага аренда берип атат могу жердичи. Туурабы? Айыл өкмөт жазаш керекпи бул китебин? Бюджет, айыл өкмөт өзүнүн бюджетинен жазат да. Китепти. Жок, китепти. Китепти өзүнүн бюджетинен жазат. Ана ошонун ичине мага аренда бериш керек да. Ошо китепти сызмай түзүлгөн схема да, китепти жасаткан да. Анан деген мына сырткары юту деген документ алышыңыз керек болчу, ошол контейнер ошол жерди сиз аренда алдыңыз да. Анан ошол аренда алгандан кийин ошол жерге деген сиз контейнер койгонсуз да. Ошол контейнер коюу үчүн сиз деген документ алыңыз. Жок, мага могу документтер дегенден деген айыл өкмөт документ сизге тиешеси. Мен бүт могунун өзүмдүн чөнтөгүмөн төлөп, жок, негизи өзүмдүн чөнтөгүмөн төлөп, өзүм жазаткам да негизи. Негизи ушундай да. Жок, негизи айтам да. Эмне кылыш керек дегенде мага мондай деп бүт мага ушундай кылып бер. Мен ушул контейнер койгонтам деп бүт мага көрсөтүп берген да. Мен бүт документтерин алгам ал жерденчи.
Ал эми район акиминин орун басары Фатима Өмүралиева мыйзамсыз соода ишин жүргүзүп жаткан жарандарга түшүндүрүү ишин жүргүзүү менен соода кылгандарды башка жайга көчүрүү үчүн ЧАЭК айыл өкмөтүнө жаңы базар түптөө тапшырмалар берилгендигин билдирди. Onun dışında kadar hep kreditler var. Ama çalışma gerek. Сүйлөштүк, ал ушу жерде базарда караштыралдайсыз, ошо контейнерлердин баарын ошо көчүп барганда ошондо бир жерден ошондой орун берелер. Ошону биз чечкенге аракет кылалы. Контракттар бар, тегеруга жетпейт дегендей бар. Жазында дейбиз. Жас келгенден күзгө чейин коюп турган дейт, ошо время. Сыртын сывадым мен. Биякта томду баштайбыз. Жаңы сывадым. Титик чуртун бүтөгөндөн кийин ошо өстүрө насак болуп калды. Мына асып кетсе саска чыгат. Ояктары көрсөм сууга тоот биягы деле болбогон. Эжелер сууга тоот биягы деле болбогон. Жаска өстүрө насак. Мен биягы сууп. ошого жараша проект жасайбыз да. Я. Ошо курууга Жеке менчик жер да. А бирок сиздерге мыйзамдаштыра элекпи? Архитектурага да бара элек, э? келим деп өткөндө телефон чалып анан. Kızın ciğeri, gelin ciğeri koyakta. Bir takipten olmaz. Makul mu? Ama bizden can kaçık olsa da biz bu işin içinden kalmayız. Ben de ayttım ki birle desem жаңы болатса деп бирге кетип калышты деп айтып жок. Бирок биз активдүү көрсөткөнбүз. Götürü oturan samsız izledi mi? Тандырбы? Aldı, kança attı. Ошону мояка İlk günde bir aç kasar ya. Уже bizim öğretti. Атын ким элек? Мирлан. А эмечи уруксат кагаздарын биринчи алып туруп анан иш башташ керек да. Коюлгандан кийинби? Мен сиз силер койгондон кийин мен келип штраф коем да ананчы. Анан ушундан нааразы болсуңар да. Bilinç dokumentalini bitirip alın ona ne? Былтыр Хозяин чашка да. Потом что менчик деп, ошондон арендага алып атам да. Мен мындай өзүм. Мирлан, сиз былтыр өзүңүз туран келип айтпадыңыз беле, могул жерге деген ушул хозяиндин мен представителин котельныйды мыякка салып.